Азыр биз болсо Ала Мөйдүн районунда жайгашкан Чакан КЭС ишканасына тиешелүү Кичи КЭС деп аталган жерге келдик. Кыргызстандын энергетикасы дал ушул жерден башталат деп айтканга мүмкүнчүлүк бар экен. Анткени бул Кичи КЭС 1928-жылы курулуп, ушул кезге чейин үзгүлтүксүз иштеп жатыптыр. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Мага атайын кийим берип коесузбу? Келиштер, Станция 90 жылдан ашык иштегенине карабастан капиталдык оңдоолордун жардамы менен кыймылын улантып келет. Болбосо өзүнүн иштөө мөөнөтүн эбак эле өтөп бүткөн. Мында иштегендердин тынымсыз аракети жана оңдоп түзөө иштеринин натыйжасында гана иштеп жатат. Гидроагрегат номер 1 Малый КЭС текущий ремонт жүрүп атат. Бул ремонт 2 күндүк ремонт талап кылат. Бу жерде общий количество менен электроцех менен турбин цехтен 10 киши бар. Бул болсо гидроагрегат номер 2, бул азыр данный момент иштеп аткан мезгилдеги выработкасы 250 киловатт. Мында иштеп жаткан 2 агрегаттын бирөө эле саатына 200 киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп чыгарыш керек. Бирок акыркы 10 жылдан бери кубаттуулук бир топ эле төмөндөп кетти. Ошого карабай чүйөрөнүн аз да болсо электр энергиясы менен камсыздап келет. Гидрогенераторлор бир жылда 4 жолу ремонттон өтүп турат өз убагында. Күзгү кышкы ремонттурган даярдыкта болот. Капиталдык ремонттор болсо 4 жылда бир ремонт жүрүп турат. Акыркы ремонттордо 3 миллион сомдун тегерегинде капиталдык ремонттон өткөргөнбүз. Ичинде тетиктерди алмаштырабыз, майларын которобуз. Ичинде жасалга турган темир тетиктери бар, основном ошолор износ болуп кетет. Текущий ремонттордо 500 миң сомго чейин каражат сарптап коебуз. Суу менен агып келген таштандыларды өз убагында тазалап туруу станциянын иштөө кубаттуулугун жогорулатат. Тазалоочу машинанын жардамы менен ар бир 2 саат сайын таштанды тосуучу торчо текшерилип турат. Шамал болгон учурларда жана жазга жуук агындылар көп келгенде торчонун бети толуп калат. Тазалоочу машинанын күчү жетпей калганда мындай атайын жазылган узун мындай тырмоо бар экен. Ушу менен эле бул жерден кол менен бардык таштандыларды мынтип кол менен эле илип алганга болот. Ылдый түшүрүш керек экен. Бул мусор таштандылар тор мында болуп тазаланып, таза болуп турбаса, анда электр кубаттуулугу төмөндөп кетет. Ошондуктан күн сайын ар бир 2 саат сайын бул жер таза болуп туруш керек. Дал ушундай аракеттер гана кичи станциялардын өмүрүн узартпаса, көпчүлүк чакан КЭСтер толук бойдон жаңыланууга муктаж. Ал ортодо өлкөдө Союз кезинен андан бери дагы изилденип, кичи КЭС курууга ыңгайлуу жерлер аныкталган. Буга мамлекет тарабынан дагы шарттар түзүлүп, учурда өлкө боюнча 20дан ашуун чакан КЭС курулууда. Чакан КЭС ачык акционерлик коому Бала саруу КЭСин куруп атат азыркы убакытта. Андан тышкары кечээ мурдагы күнү эле Орто Токой КЭСин баштоо жумуштарына келишимине кол койдук. Инвесторлорго, ички тышкы инвесторлорго мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлүп берилген. Ар бир региондо, ар бир областта деп айтсак болот, Чакан КЭС курулуп жатат. Кээ бир жерлерде жаңы башталып атат. Негизи өлкөнүн чакан КЭСтерден электр энергиясын өндүрүү дарамети жогору, алсак жалпысынан 960 мегаватт кубаттуулуктагы чакан КЭСтерди куруп, 142 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө болот. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.